Жарыктын сынуусу боюнча бир нече учурларын карайлы. Алгач жарым цилиндрдеги жарыктын сынуусун карайлы. Жарым цилиндрдеги жарык нуру радиус аркылуу таралат. Аркасына болсо 0 градуста түшөт. Ошол себептен жарым цилиндрден чыгып жаткан нур сынбайт. Циферблатта биз айнектеги сынуу бурчуна туура келген сынуу бурчун белгилей алабыз. Андан соң жарыш брусок алабыз. Нур жарыш жылып жатканын көрүп турасыз. Нур сынып, дагы бир жолу сынып чыкты. Бул жылышуу жарыш деп аталат. Демек, нур эки жолу сынды. Кош сынуу болду. Тик үч бурчтуу призманы алабыз дагы, мында сынган нурду карайбыз. Нур эки жолу сынууга дуушар болду дагы, негизине четтеди. Сынган бурчту алмаштыралы. Эгерде сынган бурчту көбөйтсөк, анда нурдун четтөөсү биринчиге караганда көбүрөөк өлчөмдө болот. Нур 0 бурчка түшкөндө сынуу бир гана учурда болбойт.